Саламатсыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз сөз кыла турган тема чарчадыңызбы жана андан кантип кутулганга болот деп. Албетте сиздерге чарчабоону каалайм. Негизи чарчоо бул качан пайда болот? Адам кандайдыр бир кара жумуш аткарганда, же болбосо акыл операцияларын аткарганда чарчоо негизи ишке жөндөмдүүлүктү пасайтат. Кызыгууну төмөндөтөт. Маалыматтарды кабыл алуу жөндөмдүүлүгү адамда пасаят дагы, ишке жөндөмдүүлүк азайып, мунун натыйжасында нервтик чыңалуу пайда болуп, адам стресске кабылат. Же болбосо агрессивдүү абалга келип түшөт экен. Карап көрсөңүздөр, эгерде 2 сутка же 3 сутка тынымсыз уктабастан иштеген адамдар болсо, аларга керек болсо өздөрү айтмакчы, булбулдун сайраган үнү дагы жакпайт демекчи. Ар бир жасаган ишиңизде чарчоону байкаганга чейин эле иштей бериштин кажети жок деп ойлойм. Албетте бардык адамдар ызы чуудан чарчашы мүмкүн, же болбосо кара жумуш аткаргандан, же болбосо кандайдыр бир коомчулук иштерди аткарганда, акыл операцияларын аткарганда чарчайт. Демек сиз чарчаганды байкап калган болсоңуз, биринчи өзүңүзгө суроо бериңиз. Эмне маанилүү? Ден соолук маанилүүбү, акча маанилүүбү? Дүйнө жүзүндөгү миллиарддаган акча тапкан, көп бай болгон адамдардын бардыгы акырында мынтип айтышат. Дүйнө жүзүн багындыра турган деңгээлде акча тапсам деле ден соолукту таппай калдым депчи. Же болбосо өмүрүбүз, ден соолугубуз бардыгы ушул акча үчүн кетпеш керек да. Ушул жерде биринчи суроону чарчап жаткан учурда эс алышыңыз керек экен. Сезгениңизде кабыл алуу токтогондо, ишке жөндөмдүүлүк төмөндөп, алсырап баратканыңызда сөзсүз эс алууну унутпаңыз. Жашоonu жөнөкөйлөтүп деле жашаса болот. Ал үчүн өзүңүздүн чөйрөңүздү алмаштырыңыз. Мисалы, аябай көп акча тапсаңыз деле оор, анан кийин психологиялык жактан дагы таасир эте турган чөйрөдө иштесеңиз, анда албетте сизге сунушум жумушуңузду жеңилдете турган башка чөйрөгө алмаштырыңыз. Дайыма эле бир багытта жүрө бербеш керек. Андан сырткары ушул сиз келтирип жаткан пайданын сизге канчалык деңгээлде оң терс жактары бар экенин эске алыңыз. Чарчоону негизи жазуу үчүн дейт, кээде сууга сүзүш керек, спорт көнүгүүлөрдү аткарыш керек дейт да. Негизи адам чарчоону жазуу үчүн сейилдөөгө чыгуу керек. Эч жакта болуп көрбөгөн жаңы чөрлөргө барып, ал жерде мындай айтканда, бул эмне, же болбосо ушунчалык таң каларлык нерсе бар деген нерселерди көргөндө адамдын чарчоосу кетет. Андан сырткары өзүңүздүн купулуңузга толгон адам менен маектешип, өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү айтсаңыз, анда көбүнчө аял кишилер достору менен сүйлөшөт. Сүйлөшкөн учурда өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, анан улам мынтип коет. Рахмат, сенин баарың аябай жеңилдеп калдым депчи. Эгерде эч ким менен сүйлөшүүнү каалабай, эчтекени жасагыңыз келбей атса, анда суу ваннасын пайдаланыңыз да. Өзүңүзгө жаккан жагымдуу музыканы угуп, өзүңүзгө жаккан тамак аштардан тамактанып, белгилүү бир учурду өзүңүз үчүн, ден соолугуңуз үчүн кам көрүү үчүн эс алууга бөлүп алганыңыз оң. Чарчоону басаңдатуу үчүн, мисалы үчүн, эмне негизги дегенди алдыңыздар. Андан сырткары жашоону жеңилдетүүнү кабыл алыңыздар дагы бир сунуш. Бардык нерсеге макул боло бербөө. Өзүңүз чарчап турсаңыз деле, кайсы бир жака кимдир бир сунуштап жатса, бара бериштин кажети жок. Ал жерде сиздин мүмкүн нерв клеткаларыңызга таасир эте турган бир жаман окуяларга кабылып калышыңыз мүмкүн. Албетте, өзүңүз эмоционалдык жактан чарчап турсаңыз, алар сизге оң эмес, тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Андан сырткары, кайрадан күчтөнүү үчүн, жакшынакай эс алып алгандан кийин кубатты топтоо үчүн өзүңүзгө өзүңүз позитивдүү ойлор менен кайрадан жумушту баштаганга аракет кылыңыз. Эгерде эч кандай сизге кеңештер жардам бербей турган болсо, анда ошол чөйрөңүздөн бир канча убакытка чейин алыстап турсаңыз дагы болот. Себеби негативдүү ойлордон алыстоо үчүн.